Өлкө коопсуздугун коргоого көп каражат коротуп атабыз. Туура. Социалдык объекттерди салууга көп каражат коротуп атабыз. Адагы туура. Мына темир жолдорду салып атабыз, аэропортторду салып атабыз. Булар бюджетке, элге узак мөөнөттө пайда алып келе турган объекттер да. Ал эми биз тез аранын ичинде, мына жакынкы 1 жылдык, 2 жылдык, 3 жылдын ичинде доход алып келе турган эч нерсе кылбай атпайбызбы? Ошол эле мына Улуттук банкта 52 тонна алтыныбыз жатат. Бул 2 жылдан бери жөн эле жатат да. Мына коллегаларыбыз туура айтып атат. Биз ошону мисалы Улуттук банктын деле доходторун бир мыйзам менен алып коюп атпайбызбы өкмөткө? Кытайдын карызын төлөгүлө десем, туура нерселерди айтып атасыңар да. Ал туура. Бирок аны деле бир мыйзам менен төлөп койсок болот да. Бир күнү бир жабык отурумда айтып берем, эмне үчүн мен муну какшап атарым? Муну жабык отурумда айтыш керек да. Экинчиси, ошол эле алтынды мына биз көрүнгөн фонддорду ачып атабыз, алардын эффектүүлүктүн да караш керек. Бир мыйзам менен 1 миллиард долларлык алтынды алып туруп өкмөткө берип койбойбузбу фондко? 1 миллиард долларды кичи жакан орто бизнеске бергилечи, кандай өлкөнү алып чыгаар экен. Биз оор өндүрүш же мындай чоң бизнес эмес, орто жана чакан бизнес алып чыгат өлкөнүн өнүгүүсүнүн алдыга. Эмне үчүн ушул жөн турган алтынды колдонбойбуз? Эмне үчүн миллиард сомдук өзүбүз бир ошондон мыйзам менен алып туруп алтынды залогко коюп мына айтып атат Султанбай Абдрашидов. Ошол акчаны алып туруп орто жана чакан бизнеске бербейлиби дагы? Себеби кластерлерден кээ бирөөнү бизнесмендер аткара албай атышат, шарттары жок болуп калып атышат. Ошол миллиард долларлык неге башкача шартты кошуп, балким мындай көп өлкөлөр ушуну кылат, кээ бир нерсени көздөн чыгарып, мындай ошого жардам беришибиз керек да. Биздин алтыныбыз жөн эле жата бербей иштеш керек да, элге иштеш керек да, өкмөткө. Да Акылбек Үсөнбекович 1 жыл мурун жакшы нерселерди айткан Алмаз Кушубекович. Алтынды кантип колдонобуз? Ошону ишке ашырбайлы эртерээк. Ошону тездетпейсиздерби? Балбак Зарыпович, эң туура айтып кеттиңиз, бул жабык жыйналышта сүйлөшүшүбүз керек. Жакын арада ушундай бир мыйзам менен келебиз. Да, Кудай буйрса. Сиз да колдоп берсеңиз. Тездетеличи, ошону эртелетеличи. Эл күтүп атат. Алтыныбыз жөн эле жатпаш керек да. Неэффективно, туп-туура айтып атасыз. Кааласа тышка сатып ийет, кааласа турат. Анан ал алтынды жыйнаган деле экономикалык жактан акчанын объемун көтөрүп инфляцияга чыгарып ийип атпайбызбы? Инфляция болуп кетип атпайбы? Аны колдонуш керек да просто. 2 тонна алтын эме болгон убакта деле жүрбөдүк беле.